Кайрадан сиздер менен нарын телекөрсөттөрүнүн актуалдуу маек программасы. Алдыда 40 минут бою биз сиздер менен ушул коронавирустун алдын алуу жана ага каршы күрөштүн жүрүшү менен дагы тааныштырмакчыбыз. Бул максатта биз студиябызга нарын региондор аралык мамлекеттик экотех инспекциясынын башчысы Жаанбаев Улам Жунусовичти жана нарын шаарындагы мобилдик топтун мүчөсү Ибраева Кыял Мухамбетовну чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Жалпыңызга жакшы маалым болгондой, мына ушул коронавирус илдети башталганы Кыргыз өкмөтү ар кандай коопсуздук чараларын көрүү максатында бир катар өздөрүнүн токтомдорун чыгарган. Ошондой да ошолорго ылайык жергиликтүү бийлик башчылары дагы Кыргыз өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү өзүнүн буйругу менен облус аймагында мобилдик топтор түзүлгөн. Мына ушул бүгүнкү чыгарылышта мына ушул мобилдик топтордун аракеттери, буга чейинки аракеттери, алдыдагы план божомолдор туурасында кеңири маалымат алмакчыбыз. Эгер сиздердин ушул биздин бүгүнкү меймандарга сурооңуздар болсо, өзүңүздөрдүн экранда көрүнүп турган WhatsApp байланыш аркылуу сурооңуздарды узатсаңыздар болот. WhatsApp байланышта менин кесиптешим Жазгул Усбалиева болмокчу. Улан Жусуч дегенде ушул мобилдик топтор туурасында маалымат берсек, эми албетте баягы бул коронавирустун каршы туруунун чараларынын бири албетте, бирок ошончо дагы кененирээк маалымат берсеңиз. Мобилдик топ эмне иш аткарат? Канча мобилдик топ бар? Булардын функциясы эмнелерге кирет? Дегенде кеп ушундан баштасак. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү ошо актуалдуу маекте биздин ошо атайын 21 марттагы премьер-министрдин тапшырмасынын негизинде биздин облустук мамлекеттик администрациянын Нарын облусунун ыйгарымдык өкүлчүлүгүнүн атайын буйругу чыккан. Ошо 59 буйрук 23 мартта түзүп, ошол күндөн баштап Нарын облусуна 6 мобилдик топ түшкөн, 5 райондо 5 мобилдик топ, анан Нарын шаарында 1 мобилдик топ түзүлгөн. Мында ар бир ошол облустук 4төн мекеме ушакты жетекчилик алып иш жүргүзгөн. Иштин максаты ушу коомдук саясий абалды стабилдүү сактап, калктын күнүмдүк жашоо тиричине керектүү болгон шарттарды түзүү максатында түзүлгөн. Мисалы ошол жерде ар бир Ат баш районунда Актала, Тогуз-Торо, Актала, Нарын районунда, Кочкор, Жумгал райондорунда мобилдик топтор бөлүнүп барып ошол жерден элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, атайын ошол жерде иш алып барышты да. Биздин ошо мобилдик топ 4 адамдан турган мобилдик топ түзүлгөн. Биздин мобилдик топто ушу Салкын Төр мамлекеттик коргоонун башчысы, Соцфонддун башчысы, Кыргыз Телекомдун башчысы, бул 4 фонд түзүлгөн. Топтун башчысы болуп өзүм иш алып бардым. Бүгүнкү күндө ошо биздин топ тарабынан көп алгылыктуу иштер Нарын районунда алып барылды десем жаңылышпайм. Мына Нарын райондук мамлекеттик администрациясы менен бирдикте, Нарын райондук штабы менен бирдикте ошо иштерди алып барып, ошо посттордун уюштурулушу, посттордогу акыбал, ошол жерде коопсуздук эрежелеринин сакталышы боюнча иштерди алып бардык. Алып барып, ошол негизинде биз ошо мобилдик топтун атайын WhatsApp группаларга биздин оюбузду, сунушубузду берип, ошонун негизинде бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүп, бүгүнкү күнгө чейин дагы иш алып барып келатат. Кыял мынакей, сен өзүң ушул Нарын шаарындагы мобилдик топтун мүчөсү экенсиңер. Эми ушул өзүңөрдүн ишмердиктеринде бүгүнкү күнгө чейин кандай иштерди аткардыңар? Бул иштер кандай иштер жүрдү? Эмнелерди байкадыңыздар? Деги эле элдин ушул бүгүнкү коронавирус коркунучуна мамилесин кандай мамиледе экенин байкадыңыздарбы? Саламатсыздарбы? Бизде Нарын шаардык мэриясы тарабынан Нарын шаары боюнча 5 мобилдик топ ачылган. Биринчи аймак Эртис чөлкөмү, экинчи аймак Московский чөлкөмү, үчүнчү аймак Центр базар чөлкөмү, төртүнчү аймак Городок чөлкөмү, бешинчи аймак Интернат чөлкөмү болуп 5 аймак ачылган. Мобилдик топ ошо шаар ичиндеги элдер көп топтоло турган магазиндер, автобекет, көчөлөргө жана үйлөргө түшүндүрмө иштерин жүргүзүп иштедик. Буга чейин аябай күчүндө иштедик, түн күн, 60 дем алыш күнгө карабай иштедик. Гуманитардык жардам боюнча да биз иш алып бардык. Комиссионно жеринде көрүп, жашоо шартын көрүп, инвалидностька, пособияга, Чернобыльность карлыгы боюнча ушундай шарттарына карап туруп, мобилдик топтун комиссиянын чечими менен
мамлекеттен, өкмөттөн келген гуманитардык жардамды таратып бердик. Улардын жумушу мынакей албетте баягы коронавируска каршы турда бир топ эле чаралар көрүлдү. Менимче ушул мобилдик топтун да функциясы өтө чоң болду да ушул коронавируска каршы турда. Бирок ошол учурда мына биз байкап аттык, облус борбору Нарын шаарында дагы эле баягы элдин топтолушу көп болуп атты. Мунун да жөнүндүү себеби бар. Себеби облус борбору болгондон кийин буга баягы ага канатташ Нарын, Ат башы, Актыл райондордон албетте келгендер да көп болуп атты. Анан ушул эл көп топтошкон жерлерде мобилдик топтор кандай бир түшүндүрүштөр жүз алдыңыздарбы? Деги эле силерге ошо элдин мамилеси кандай болуп атты? Мындай каршы карама каршы пикирлер жаралган жокпу? Эмне айта алдыңыз? Бул боюнча биз ошол атай ошо буйруктун негизинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп элге ошо элдин каттамын азайтуу боюнча иштерди алып барып, ошол эле мисалы үчүн ошол сиз айтып аткандай Нарын шаарына поток Нарын району өзгөчө келет. Биз ошо мобилдик группа жүргүзүп аткан райондон барып ошо айыл өкмөттөргө түшүндүрүп, элди ошол шаарга барбоосуна суранып, алардан өтүнүп, ошону менен бирге биз ошол жерде ошол элге карата ошол тамак аштан кандай жардамдар берилип атат, кандай айдоп себүү мезгили болду, ошо айдоп себүү мезгилинде кандай жардамдар болот, баарын биздин ошо көз алдыбызда болду. Себеби деген ошондо бүт баарына солярканы 37-38 сомдон айдап себүүгө алып барып берип атты. Мобилдик дүкөндөр уюштурулуп, ошо атайын бустар менен баарына тамак аш таратып алып берген күндөр болуп атты. Ошол тамак ашты мына соодагерлер алып барып ошол жерден эл ошол жерден алып Нарынга ошо поток азайды да. Андан кийин эле бизде мына өзгөчө абал кирип калды Нарын шаарынын менен Ат башы районуна. Ошо Нарын шаарына ошондо дагы мына потокту азайтып, колдон келген иштерди алып барып ошо посттордо ар бир ошо журналдарына чейин карап, туура өткөрүлүп атабы, туура эмес өткөрүлүп атабы, биз ошо маани берип турдук да. Мындай иштер ар бир райондо жүргүзүлүп десем жаңылышпайм. Ал эми ошондой эле биз дагы мына андан кийин мына Нарын шаарында биздин ошол медиктерден, милиция кызматкерлерден оорулар күчөп кетти. Себеби дегенде биз 6-майга чейин башта тынч эле турганбыз. 6-майга чейин бизде мисалы үчүн Нарын районунда жок болчу. Бир дагы коронавирус или COVID-19 илдетине чалдыккан бир да адам жок болчу. Мына бул жерден ушундай шалаакылыктанбы деп айтабызбы, аны укук коргоодон өздөрү баа берет. Ошондой болуп калды. Андан кийин биз дагы мына облустук штабта кайра атай буйрук чыгарылып, группалар түзүлдү. Ошол облустагы башка райондо кеткен группаларды алып келип мына Нарын шаарындагы 5 аймакка дагы 4төн кылып туруп мына жардамчы, кошумча жардамчы берди. Андан кийин Нарын районуна 2 группа турду кайра. Бизден башка дагы бир группа кое берилип, мобилдик топ түзүлүп, алар дагы мына посттордо барып алып, биздин посту биз ошол жерге турдук деп айтпайбыз, бирок ошол жерде посту ошол айылдан келген элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, айыл өкмөттөргө указания бергенге чейин барып, ошо элди түшүндүрүп алып кеткиле, киргизбегиле дегенге чейин барып мына баягы токтотууга аракет кылдык. Бирок эл деген эл экен, ар кандай жумуштары менен келет экен. Мына өзгөчө мына башынан эле банк системасы боюнча көп маселелер болду. Ушул кредит төгөм, кредит алам деп, ал боюнча дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, атайын ушул улуттук банктын токтомуну тааныштырып, айыл өкмөттөргө түшүндүрүп, ушул боюнча мына атайын мына токтом чыккан 17-марттагы, 19-марттагы ушул токтомду тааныштырып, ушуну менен иш алып баргыла, мына кредиттерди келсеңер убагында жылдырып берет, төгө албай калсаңар пейне штраф кетпейт деп ушуга чейин түшүндүрүп бердик да. Биздин ошол оперативдик топто мына бизге дагы мына облустук штабтан дагы көрсөтмөлөр берилип турду, кеңештер берилип турду. Ошону менен иш алып бардык. Кыял Мукамбетовна, мына сиз ушу Нарын шаарындагы мобилдик топтун мүчөсү катары айтсаңыз да, мынакей ушул бизге Улам мырза айткандай өзгөчө абал киргени Нарын шаарында бир катар санитардык көзөмөлдөө посттору иштеди. Ошолорду да сиздердин көзөмөлдөө аларга да бир жардам иретинде эмне иш жасай алдыңыздар? Биздин эң биринчи башкы билетибиз ошол болду. Эл менен санитардык көзөмөл тазалык иштерин алып баруу, азык түлүк магазиндердеги баанын өсүшүн көзөмөлгө алуу, үйлөрдө жана контактный болгон жарандардын ал акыбалын сурап, үйүндө тазалык өтүп атабы, антисептиги барбы, бет кабы барбы, кол кабы барбы деп көзөмөлгө алуу. Мына көчөдө ээн эркин балдар менен басып
жүрөт. Азырча элдер баягы башындагыга караганда азыр көбүрөөк эркин болуп, жайылып эле көчөдө басып калдык да. Анан ошо адамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Күнүгө чыгабыз, эртең менен 9-дан кечки 5-6-га чейин жүрүп, эл менен иштешип атабыз. Санитардык көзөмөлдөө постторунда көзөмөлдөрдү, посттордогу барды биздин жетекчи агайларыбыз карап атат. Биз шаар ичин карап атабыз да. Биз шаар ичинде магазиндерге, автобекеттерге, кафе, ашкана, элдер көп топтоло турган жайларга көзөмөл кылабыз да. Ошолордун антисептиги барбы, киргенде биринчи антисептик, колгап, бет кап барбы, бир күндө канча маал тазалык иштери жүргүзүлүп жатат деп ушундай санитардык көзөмөлдөрдү жасап жатабыз. Улан жумуш мынакей ушул коронавирустун оорусуна каршы турууда биздин облуска, жеке эле биздин облуска эмес, республиканын бардык аймактарына гуманитардык жүктөр аргын келди. Мамлекет тарабынан да келди, өкмөт тарабынан да келди, демөөрчүлөр тарабынан да келди. Бул албетте буга биз терең ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Себеби мына ушундай кыйынчылыкта баягы биздин эл ушу мамлекеттин, өкмөттүн бар экенин даана сезишти да. Ошондой эле баягы колунан келген, колунда бардарлар дагы четте калбай өздөрүнүн колунан келген жардамдарын беришти. Бирок ошол учурда айрым учурларда ушул гуманитардык жардамдардын бөлүнүшүнө мындай бир таарынганбы, бир нааразы кептер айтыла калды да. Мисалы үчүн ошол тизмеге кошулуп алып, үйүнө барса баягы эки кабат үй эшигинин алдында экиден жеңил чет өлкөлүк машина деген. Ушул мобилдик топтор ушул гуманитардык жүктөрдүн, гуманитардык жардамдардын бөлүнүшүнө бир кандайдыр бир таасир эте алдыңарбы же баягы санап коюу менен чектелип туруп калып атыңарбы? Биз эми бул боюнча иш алып барганда биз ушул чындыгында ушундай жүктөрдүн келиши, жардамдардын келиши боюнча дагы маалыматка бай болуп маалымат алыштырдык. Себеби дегенде сиз айткандай калыстык менен бөлүнсөм туура болот. Бирок бизде жанагы жакыр деп социалдык муктаждык адамдарга деп продуктту берилип атпадыбы? Ошондо элдин ортосунда чындыгында колунда деле бар, мал жандуу, мисалы айыл жерлеринде мал жандуу, бирок иштебей. Мына күнүм таксовать этчү, баягы башка продукциясын этин сатып ушундай оокат кылгандарга да кыйын болду да. Биз барганда мына биз атайын биздин группа атайын үйлөргө кирип, Жакыр деген үй бүлөгө, Бай деген үй бүлөгө чейин атайын кирип көрүп аттык. Ошол жерде мына продукты чындыгында Жакыр үй бүлөдө дагы продуктлар көп турду. Себеби Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жок деп айтпашыбыз керек. Мына чындыгында мамлекет тарабынан, жеке ишкерлер тарабынан, донорлор тарабынан ушундай продуктлар келип элге таратылып турду да. Мен ушу Нарынын айрым айыл өкмөттөр менен сүйлөшкөндө айтып атат. Ушуну андан көрөк текши эле кылып койсок жакшы болмок экен. Чындыгында иши жок турган, Бишкектен келип, мына Бишкекте заработкта жүргөндөр бар, Россияда жүргөндөр бар, келгендер бар. Келип иши жок турушкандардын продукты менен камсыз кылууда дагы оор болуп турду да. Эми айыл жеринде баягы мен өттү, жеңил өттү деп Кудайга шүгүр десек болот. Сүттү мына 19 сомдон сатып алып, сүтүн алып кетип атты. Элде ошол жерден мен атайын ошол жанагы продукт ташып барган көчмө бустар менен сүйлөшсөк, соодагерлер менен сүйлөшсөк, алар да айтып атат, аябай жакшы болду деп. Эл менен сүйлөшсөк айтып атат, мына зелень жап калдык. Жашчан үйгө чейин эшигин алдына алып келген жакшы экен деп, алар дагы кийин айтып атышат. Ушул келечекте калып калса жакшы болот деген дагы сунуштарын айтып атат деп тиги соодагерлер айтып атат да. Себеби дегенде алар келип ташып келишет, ал жерден эки мына продукциясын алып кетсе болот экен, кайра товарын сатса болот экен. Эл мисалы Нарынга кичинекей бир 10 литр май алыш үчүн же болбосо анча-мынча продукция алыш үчүн келишчү. Мына ал жерден продукциясы жайнап турду. Биз барып ошол жерден карап өтүп, норманы сактап атабыз деп, чынында маскасын тагынып алып, туура соода кылып аткан соодагерлерди көрдүк. Эгерде маскасы тагынбай, санитардык эрежени сактабагандарга барып түшүндүрүштөр түзүп аттык. Анан ошо жана продуктту бөлүүдө негизи мен өзүмдүн эле мындай натурамда Жакыр деген институт жоюлуш керек да. Жакыр деген институт болбош керек. Андан көрөк жанагындай мисалы үчүн бир үй бүлөдө бар социалдык муктаждар аз эле. Көбүнчөсү жанагындай сырттан келген, балдары Бишкектен келген, жумуш жок, бир айлап, эки айлап жүргөндөр барып атты. Ушундай болуп атты. Мисалы үчүн бизге деле жардамдар келгенде биз жумуш тарабынанбы, башка спонсор тарабынан биз андай кылган жокпуз. Биз жанагындай көп балалуу, жанагындай үйүндө көп кишиси бар, эл билет экен ким кандай жашап атканынчы. А так жанагындай сос эмелердеги өткөндө эле атын атап эле коеюн, бир үйгө кирип чыктык. Мына уже 4-5 мүшөгө үйрөнүп турат.
унун сатып атат дейт, 1000 сомдон сатып атышат унду деп. Эркинде жарандаргачы. Ошондуктан тең караш керек. Бул сабак болду. Муну дагы биздин өкмөт жетекчилик да туура түшүнөт деп ойлойм. Эске салсак, урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү күндө Нарын облус аймагында 6 мобилдик топ түзүлүп, өз аракеттерин жүргүзүүдө. Азыр биздин WhatsApp байланышка дагы суроолор түшө баштады, эмесе жазгыл сөз сенде. Бизге келген ошол көпчүлүк көрүүчүлөрүбүздүн суроосу болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, ушул күндөн күнгө облуста илдетке чалдыккан жарандар көбөйүүдө дейт. Мына ошол абалды жөнгө салчу айрым мамлекеттик мекемелер дагы карантинге жабылды. Учурда дегиле абал кандай жана да кандай болот дейт мындан ары. Эми учурда мындан аркы акыбал азыр өкмөттүн, биздин ошо ыйгарымдуу өкүлүнүн көзөмөлүндө чындыгында мына Нарын шаардык мэриясы почти толугу менен кирип кетти. Айрым кызмат көрсөткөн мекемелер да кирип кетти. Мына УУД кирди, биздин Госреестрден кирди. Азыркы күндө акыбал мына облус жардам беришип, болгон иштерди алып барып, мына бүгүнкү күндө элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элге ушу потокту азайтуу, санитардык эрежелерди сактоо боюнча дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Азыр эфирден да айта кетебиз. Ушу эл түшүнүү менен кабыл алып койсо, баягы Кудай Тааламыз айтканда, сактансаң сактармын деп сактап коелу. Эми бул оорууну жанагындай жок деп атышат. Жок, бул жалган деп атат. Бирок биз дүйнөлүк практиканы карашыбыз керек. Бул оору чындыгында жаш адамдардын, ден соолугу чың адамдардын оорусу эмес экени мына айгинелеп атат интернет булактарына барсаңыз. Мына ар бирибизде ата эне бар, ошол өнөкөт оорулар бар, бир туугандарыбыз бар. Ушуларды эске алып койсок жакшы болот эле да. Анан чындыгында да элибизде кээде түшүнүк болбой атат, туура эмес түшүнүктөр менен мына постто турганда мына ошо постто турган мен жана мекемелерге баа бердим да. Баа берем да. Байкуштарды эле жетчеберине жетип мына өзүм да барып катышып, уялбайсыңарбы деген айттык, мындай чыгып турбайсыңарбы, буларны жыргагандан турушабы деп ушуларды бир борооруп койсок, эми азыр ак энеге айтышып, бири-бирин жамандоонун учуру эмес. Булар баарын жеңебиз, ошо жеңгичекти сабырдуу болсок мына ороз айында дагы ушул элди сабырдуулукка чакырып атабыз. Эми кээ бир ороз айында да эмес, азыр да мына сабырдуу болуп, ушу шаарга келген потокту азайтып, айыл өкмөттөр, ушу мекемелер айылдагы ошо потокторун азайтып, өзүлөрү эл дагы ушуну туура түшүнүү менен кабыл алса, аз калдык. Мына Мореки азыркы өткөндө Каратаевдин акыркы бизге жыйынында айтылгандай мына уже округлять этип мына жыйынтап баратабыз деп атышат. Буюрса ошо жыйынтап кетсе, баардык жеңилдиктер болот эле. Эми эч кандай эле тоскоолдук болгон жок. Жайлоого кечилер, жайлоого көчтү, балдар көчүп атат. Аларга бут тоосу, башка айыл чарбасына бут тоосу болгон жок да. Аны ушу базарга көбүрөөк келбей эле коютса, эми базарда деле мындай өтө деле мына мен бүгүн деле барып кыдырып көрдүм. Мындай деле катуу соода кылган эмелер деле жок экен да, эл деле келбей. Ушу сизге кошумча иретинде мен айта кетейин, оору деген оору, ал жеңилби, оорбу, баары бир сөзсүз түрдө адамдын организмин жабыркатпай койбойт. Ал эми биздин маектешибиз айткандай, чынында эле бизде ата энелер бар, жашы улгайган аксакалдарыбыз бар. Биз эң бирде биз ошолордун саламаттыгына кам көрүшүбүз керек. Ошондуктан баягы сактансаң сактармын принцибин уланта беришибиз керек деп ойлойм. Жазгыл дагы суроолор болсо. Кийинки суроо ушул көчмө базарлар жөнүндө болуп атат. Ушул мындан ары дагы көчмө базар улантылабы дейт. Бул ошо жергиликтүү тургундар жана соодагерлер үчүн дагы жакшы болду дейт да. Ооба, жана да айтып кеттим, биз кыргып айылдарда кыдырганда, ошо айылдарда ушу көчмө базардын жакшы жактарын көрдүк да. Элдер дагы аябай кубанып, мисалы үчүн бир кенеде ошол зелень, ошол огурцы, бадыраң, помидор алыш үчүнбү, алма алыш үчүнбү нарынга келчүбүз дейт. Мына азыр келип ошол эле баада барып атат депчи. Көрүп атабыз дейт. Ошо таксиден акча берүүчүбүз, ал кандай нап келет, кандай келет, аны менен ишибиз жок болчу, азыр тандап жеп калдык. Буюрса деп, эми мен элден укканым да ошол болду, жанагы соодагерлердин укканым да ошол болду. Эл суранып атат, дайым эле ушинтип бизге тамакты алып келип берсеңер жакшы болот эле дейт. Себеби элдерде биз айыл элинде ошол жана сүтүн сатып кишинин акчасы болуп, ошо витаминдүү тамак жеген айлер дагы мындай ошо маданият жогорулап баратканына күбө болдук. Алар да ошо сатып, ошо жашылча жемиштен жеп, өзүнүн иммунитетин көтөргөнгө да чоң иштерди кылчудай да. Ал эми Нарын шаарында мынакей урматтуу телекөрөрмандар, ушул мобилдик көчмө дүкөндөр демекчи, айрым чөлкөмдөрдө атайын бир жакшы жасалган ларёктор, дүкөнчүлөр пайда болду. Анын ичи ушул чындап эле витаминге бай азыктарга толтура. Менимче
бул ушул албетте коронавирус коркунучу баарыбызды кооптондурат, бирок ошол учурда ошого каршы турдагы ушул сыяктуу иш чаралар бир келечектүүлүгүн көрсөтүп койду окшойт да менин баамда. Туура бул коронавирус деп оор дейсиз. Ошо бир жакшы жактарын алып ушундай жанагындай мисалы үчүн ушул жана жакыр деген институт жоюп койсок болчудай болуп калды. Мындай учурларда адамды жакыр деп же адамды баланы деле жамандай берсең ал жаман эле болот. Андан жакшы адам чыкпайт. Анысыканда жаман деген нерселерди жоюп, мына ушундай тейлөөлөрдү мына мобилдикте тейлөө болуп калат бир чети. Бир чети ошол элдин дагы мына шаарга келиши, ар бир чагыл жолдогу айылдардан канча машина келишет, эл жерди жолдун баарын эле бусуп салып эле мына. Мен эми Исмаил өкмөттүн жолу коронавирус учурунда мындай таза болду да. Биз кыдырганда мына 8 март жака бараткан жол, жаңы талаптыкы аябай мындай болду. Ошон үчүн машиналар көп келип эле расходубуз көп болду. Бирок бул учурда элдер өзүнүн тамак ашын таап жеп эметкен үчүн анан бир нерсени байкадык. Биз азыр ошол биздин ыйгарымдуу өкүл Эмил Абдыраимовдин атайын тапшырмасы болгон ошо барганда жеке эле ушулдар менен эмес, айдап себеби менен дагы таанышып, ошолор менен көрүп келгилечи, билип бергилечи деген тапшырмасы болгон. Биз ошондо барганда мына айдалып түшкөнчө бир 15-20 күнгө эрте бүтүп салды. Айдоо себеби. Бир, экинчиси чолоо жер калган жок. Менин бир барып анан айыл өкмөттөр сурасак айтып атпайбы, өмүр иштеген кишилер иштеді дейт. Туура. Өмүр иштеген кишилер мына жердин огородун айдап, бирин огородуна сурап айдалбагандыкын айдап ушундай иштеди дейт. Буюрса мына жерде жакшы айдалды. Мына буудай айдабаган региондор буудай айдады айыл өкмөттөр. Мисалы үчүн мурда анча-мынча буудай айдап жүрсө, мына бул эмгекчилде мына 10 тонна буудайды бирөөнүн алып айдадык деп маалыматтан бул жерде. Миңбулакты айдашты, мына Четнур айыл өкмөтүн айдады. Буудай айдабаган айылдар айдап. Ушул айдап себен өткөндө бир нерсе байкадык. Биз чармачылык топ менен ушул ат башыга, талаага, Жумгалага чейин чармачылык командирге бардык. Биз бир нерсени байкадык. Жана өзүң айткандай чындап эле быйыл жердин көбү өздөштүрүптүр. Бирок ошол учурда эми сугатчылардын маселеси жаралат. Менимче бул жаман көрүнүш эмес. Бул жакшы көрүнүш. Демек, келерки жазда биз балким ушу сугат ирригация системаларында бир ишин кеңейтебизби, үстүнө кошобузбу? Ушул нерсени алып чыгат. Бул албетте бул жакшы көрүнүш. Бул алга өнүүгө албетте биринин артынан бири уланыш керек да, менин оюмча. Жазгүл. Ушул акыркы күндөрү жарандардын топтолуусу көп байкалып жатат дейт. Жаратылыш койнунда ошондой эле сейил бактарда түлөө походко чыккан жарандар болуп жатат дейт. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Эми бул боюнча башынан айталы, чындыгында мына жаз келди, биз баягы талааны сагынган эл, монда оору жүрүп атты. Ошого чейин дагы мына бизге дагы ошол бизге өзгөчө абал кирген учурда дагы мына атайын коменданттын көрсөтмөсү чыккөн мына элдерден кайрылуу. Биз эми барып эле эметкен текшерген эмеспиз. Биздин ошо мекемеге түштү. Ошо балыкка кармап, балыкка чыгып, жанагындай иш-чараларды уюштуруп аткан фактылар көп болуп атты да. Эми азыр дагы мына суу жээк деп мына 20 жылдык деп мына уюштурулуп атат мына. Эми ушуну кичине туура сабырдуу бир эме кармап койсо болмок да. Эми муну биз эгер мындай таратып, өткөндө биз таратып, мына удочкаларынан бери алып алып, мына топторду таратып эметкенге чейин бардык. Себеби бизге деле эл кайрылып атат мына. 10 арча суусунда мына балыкчылар жайнап кетти. Тоодогу элдер менен катнаш болуп атат деп мына 10 арча суусуна чейин айыл өкмөтүнөн бери кайрылып мына барып ошол жерден көрүп келдик. Мына сиздердин чыгармачылык топ менен барып мына рейд кылып ошол жерден көрүп келдик. Мына ушундайлар көп. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк дагы, бирок элдер түшүнбөгөн аракет кылганчылар көп болуп атат да. Эми кичине ошол дагы эми создуктурбай эрте бүтүрүш үчүн ушуну токтото турсак болмок да. Эми чыгыштычы мына бизге бирок өйдө жакта мына мурда күнү маалымат түштү. Бугудай эс алып жүрөт, салкын төр эс алып жүрөт деди. Биз мына салкын төр мамлекеттик коргоонун жетекчиси Рахат Токталиев болуп, бугуга чейин барып келдик, чын бир да киши көрө алган жокпуз. Ошол жерде мал баккан эле малчыларды көрдүк, андан башка киши көрө алган жокпуз. Анан көбүнчөсүн ушул шаардын чекелеринде болуп атат да. Бул Теке Секирик аймагында болуп атат. Агахандын алдында болуп атат да. Территория ошолордуку көчө биздин шаардык мобилдик топ атайын көрсөтмө берген шаардык мэрияга. Ошол жерге блокпост коюп салып, ошол жер жолду жаап салса, ылдый кирбей, биртоп калып калат эле да. Анан аткарылдыбы, аны ошо такташыбыз керек деп. Кыял Мукамбетовна, мынакей адегенде Улан мырза айткандай, чынында Нарын шаарында көп мындай тынчсызданууга негиз жок эле, бирок
акыркы инцидент ошол эле Нарына Төрөт үйүндөгү көрүнүш. Ошондой эле жанагы милиция кызматкерлеринин баягы массалык түрдө ушул илдетке кабылышы ишти бул жагдайды бир тола кыйындатып салды. Мунун баары Нарын шаарында болуп атат. Ошондо Нарын шаарында мобилдик топ сиздер учурда эмне менен алектенип атасыздар? Кандай бир ушуларга карата бир иш чаралар жүрүп атабы? Мобилдик топтун эң башкы максаты, милдети ошо эл менен, калк менен иш алып барууда биздики. Биринчиден элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Көчөдө ар бир өткөн жарандарыбызга эшикке чыкпа, үйдө бол, каяка бартасың, каяктан келатасың, эмнеге барасың деп ар бирин тактап кой, кириңиз деген түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Биздин милдет ошол, эң башкысы эл менен иш алып баруу. Анан Ошо айткандарыңыздарды кабыл алып калып атышабы же? кабыл алганы да бар, кабыл албаганы да бар. Баягы түшүнүктүү жарандар макул деп кийинкисинде ошону аткарат да, биз айткан талаптарды. Түшүнбөгөндөр кайра өзүбүздү эмне ишиң бар дегендей кылып жаман көрүп өтүп кетишет. Демек эмеселерде кыйынчылыктар бар экен жүрүп деп. жатат. Азырынча эскертүү иштери жүрүп жатат. Анан эгер дагы баш ийбесе дагы башка чара колдонулат да. Мында ачык айталы, катаал чараларды колдонуп атып мынакей республика штабтын акыркы отурумунда ушу жада калса бет кап кийбей, коомдук жайларда бет кап кийбей жүргөндөргө айыппул салуу да каралды да. Мына негизи эгерде мындай жагдай ушундай оозада улана берсе эмнеси бар экен? Катаал чараларды колдонуп коюу бул эч качан ашык кылбайт да. Жазгүл. Кийинки суроо ошол эле Нарын облусу боюнча дейт мектеп жана бала бакчаларда кышка даярдыктар кандай, текшерилип жатабы? Ошондой эле өрт коопсуздугуна колдонуучу атайын каражаттар жетиштүүбү деген экен. Бул суроо биздин да жумушка тиешелүү суроо. Түздөн тиешеси бар. Тиешеси бар. ОЗП деп коебуз ушу. Күзгү кышкы мезгилге даярдык деп коебуз. Бул боюнча атайын өкмөттүн топтому чыгып келди. Биздин ыйгарымдуу өкүлдүн дагы буйругу чыккан. Биз ошол көзөмөлдөшөргө болгондон кийин биз бүгүнкү күндө атайын ошол рейсти, ушу мектептерди текшерүүгө алуучу атайын мен да буйрук чыгаргам. Менин буйругумдун негизинде азыр биздин кызматкерлер жерлерде иш алып барууну баштап атышат да. Анан азыр мектептерде, айрым мектептер обсервацияда тургандыктан азыр мектептерде текшерүү иштери болуп элек. Бул боюнча мына биздин ыйгарымдуу өкүл дагы ошо көмүр менен камсызууну кылуу боюнча мына атайын ошо тендерлерди эмес баягы эч кандай кыйынчылыксыз өткөрүү боюнча мына иштерди баштады. Биз дагы азыр бүгүнкү күндө ошо биздин ошо Чыгыш электрон Нарын филиалын карап текшерүү үчүн атайын пландуу текшерүүлөрдү баштадык. Биз да ошол жерде канча подстанция жарактуу, подстанциянын акыбалдары боюнча уже эртеңден ушул 28-ден баштап биз да текшерип уже иштерди баштайбыз. Себеби дегенде биз буга чейин эле баштамакпыз. Оору кичине неме калды. Азыр ушу дистанциялык түрдө мына азыр Актал аресиндеги тиешелүү ошо подстанциялардын акыбалы кандай, ошол биздин көмөкчү чордондордун акыбалдары кандай, ошо жылуулук ишканасынын иштеринин акыбалы кандай, бул боюнча иштер алып барылат. Эң башкысы ошо биздин ошо көмүр кесиндери эртерээк ачылып иштеп, ошо биздин ошол социалдык объектилерге, андан сырткары ушу жеке жарандарыбызга ошо көмүр менен камсыз кылууну алып барышыбыз керек. Буга дагы эл түшүнүү менен карашыбыз керек. Карап ошого дагы биз ошо бюджеттен акчаларды бөлүп тендерлерди эрте өткөрүүнү дагы биз да сунуштайбыз да жергиликтүү бийликке. Кийинки суроо ушул коронавирус оорусуна, баягы оорусуну алдын алуу максатында ким кандай иш алып барбасын, баягы элдин буга кайдыгерлиги көбөйүп жатат дейт. Анан ушул боюнча дагы кандай чаралар көрүлөт деген экен? Эми бул боюнча мына атайын бизде буйрук чыккан, 92 бул буйрук 20-майда. Ушу Нарын шаарынын эпидемиологиялык абалы азыркы мезгилде курчап кеткенине байланыштуу деп туруп, ушу мониторинг жүргүзүү максатында буйрук чыккан. Бүгүнкү күндө комиссия түзүлүп, мына комиссияда биздин облустук өкүлчүлүктүн биринчи орун басары бар, адистеринен бар, биздин ушул регион өнүктүрүү бөлүмүнөн бар, биздин мекемеден бар, ошо ички иштер министрлигинен бар, салык кызматынан, андан сырткары ушул Нарын облус вет кызматынан бар, жана биздин ошо Нарын шаардык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери бар. Бүгүнкү күндө ошо рейдтерди жүргүзүп атат.
негизи эгерде биз ошол элибиз ушул түшүндүрүү иштерине көнбөсө, анда биз катаал чарага өткөнүбүз оңунда. Ошо магазиндерге кирсек, магазиндерде маскасы жок отурушат. Маскасы жок. Айтып атабыз, ошо соода кылган соодагерге айтып атабыз, жок деген өзүңдүн үй бүлөңдү аяп койчу. Сага кандай кишилер кирип жетип атат? Кандай адамдар келип атат? Кудай анын бетин ары кылсын, эртең жугуп калса эмне болот депчи. Муну эгерде биздин жергиликтүү бийлик жестко иш алып барыш керек, бул боюнча катуу чараларды колдонуу менен иш алып барбаса болбойт. Күндөн күнгө Нарын областы территориябыз чоң болгону менен элибиздин саны кичинекей, бүгүнкү күндө алдыңкы орунда турабыз да. Эми андан калса мынакей ушул майдын 20-лардан бери бир топ ишкарлардын өндүрүшүн кайра улантууларына мүмкүнчүлүк берилди, мекемелерге мүмкүнчүлүк берилди, тейлөө кызматтарына мүмкүнчүлүк берилди. Демек баары бир алар көзөмөлдө болуш керек, текшерүү жүргүзүш керек. Ушул жагынан да мобилдик топтор аралашып атасыздарбы же мамлекеттик органдарга иштеп болуп атат? Бул боюнча мындай, 11 майдагы коронавирус инфекциясы жайылтуу тогузун азайтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө 244 токтом чыккан. Андан сырткары этап менен кирбеди мына. Биринчи ошо майдан тарта, 6 майдан тарта 11-не чейин бул ишканалар булар иштесин деп бүт баары кирбеди. Мына 25-тен баштап уже базарларга чейин көп нерселер уруксат берилди. Бирок санитардык нормаларды сактоо менен деп берилди. Ошону эл туура түшүнсө. Себеби ошону биздин себеби деген экономикабыз өзү дагы ушундай учурда аябай кыйналып аткан учур, биздин бюджетте акча жок. Ошол максатта мына ишкерлерге өтүнүчү менен баягы өкмөттүн токтому менен уруксат берилди. Бирок ошого карабай жанагындай санитардык эрежелерди сактабаган учурлар көп болуп атат да. Биздин ошол кызматкерлер ошо рейд учурунда предписание деп эскертмелер жазып берилип атат. Аткарбаган учурларда базар ээлерине айыппул салынат, соодагерлерге да айыппул салынат. Биз тарабынанчы, биздин ошо тиешелүү мына ошо бизге өрт коопсуздугун сактабаса, тиешелүү ошо бизге тиешелүү энергетикалык коопсуздуктан сактабаса, биз салабыз. Санэпидемстанция дагы өзүнүн баягы штрафтарын салат. Мына эт базары турат. Эт базарга дагы мына биздин эт станция өзүнүкүн салат, инспекция дагычы. Буюрса бул боюнча эми элден сураныч, кичине сабырдуу болуп, кичине чыдап койсок жакшы болмок да. Ушунча кеткен мээнетибизди артка кетирип албасканга чакырат элем да. Дагы бир суроо, мына ушул эгер ушул мобилдик топ кандайдыр бир эреже бузуунун үстүнөн чыкса, сиздерге ошолорго чара колдонууга юридикалык мүмкүнчүлүк, укуктар барбы же бунун баары тең рейдтик биргелешкен иш аракеттин аркасынан? Ошол комиссиянын могу рейдтин негизинде гана болот. Өкмөт 244 токтомдо кайсы мекемелер санэпидемция станция, экотех инспекция деп көрсөтүлгөн биздин мекемелер. Ошолор кирип, ошолор учурунда эмесе айыппул салууга мажбур болот. Себеби азыр бизде мына курулуш, биз тарабынан курулуш ишканалар иштеп атат. Курулуш мекемелеричи. Себеби дегенде азыр мына ошо мамлекеттик муниципалдык курулуш иштери башталды, жеке менчик курулуш иштери башталды. Ошол жерде да санитардык сакташ керек. Тоо-кен тармагы башталды мына. Биздин ошо Солтон Сарыдагы Кыргыз алтыны филиалында Солтон Сарыда мына иш башталды. Бүгүнкү күндө ошолордун да коопсуздугун ошол жердеги кызматкерлерин дагы райондук мамлекеттик администрация дагы иш алып барып атат. Ошолордун канчасы обсервацияга жатты, кандай иштер жүрдү деп. Мына Сина гидро бул жол курган мекемелер бар. Ат башы ГЭС бар. Мына аякта иштөөгө бербесек, азыр ат башы ГЭСтеги каражаттарды ошолор да оңдош керек, түздөп ишке кириш керек. Бирок ушунда эгерде биздин жана комиссияга бузуулар катталса, биз ошо чараларды көрүп, тиешелүү жараса, эгерде биздин компетенцияга кирбесе, биз ошону укук коргоо органдарына эскертебиз. Мисалы үчүн, кээ бир кылмыш болуп кетет. Жанагы массалык түрдө жайылтууга жол берсе, чалаакылык менен мамиле кылабы, аны укук коргоондан өткөзүп берип, аткарбаса ошолорду чараларды колдонобуз. Улан мырза, мен бул суроonu берген себебим бир жагдайды тактап коюу иретинде бердим. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр уккандай мобилдик топтун мүчөлөрү өз алдынча барып, баягы эреже бузууларга кандайдыр бир чараларды көрө алышпайт. Ошондуктан айрым бир адамдарыбыз бар, ушундай жагдайды бир өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып кылайын деп, балким ошолор ушул мобилдик топтун мүчөсү же мобилдик топтун жетекчиси катары барып сиздердин тынчыңызды алышы мүмкүн. Ошондуктан мындайда сиздер баягы каршы туруп эле ишиңерди дилиңиздерди улантып берген. Кандай дейсиз, Улан мырза? Бул боюнча ушундай мобилдик топторго бизде бирөөнү жаза чарасын колдон, бирөөнү жанагындай жумуштар аткар деген жок.
бул жерде өкмөттүн 244 токтому бекитилген, жана айтып кетпедимби? Экотек-инспекция бар, и санэпидемстанция бар. Ушулар ички иштер башкармалыктары ушулар жана чара колдонуп, тиешелүү иш-чараларды өткөрүү укугу бар, берилген. Биз ушул жана жогоруда айттым, ат баш актылар райондоруна барганда баягы элдагы жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн көргөндө, жолукканда бир өзлөрүнүн өтүнүчтөрүн, каалоорун билдирет экен. Мына ошондой өтүнүч, каалоордун бири бизге да айтылган. Жагдай мындай экен, ушул өздөрү жол курулушун иштеткен, бирок жол курулушу токтоп тургандыктан алар аргасыз эз алып чыккан экен, баягы эмгек акы төлөнбөгөн, 1,5 ай болуп кеткен экен. Бирок эмгек акы төлөнбөгөн акыбалдар оор экен. Биз дагы гуманитардык жардамга муктаж элек. Кандай кылсак болот? Деги эле бизге берилеби дейт да. Сиз эмне айта аласыз ушул? Ооба, бул боюнча баардык жерде ушундай болду. Биздин ошол өкмөттүн иш-чарасында көп ошо жолдорду оңдоо, ички жолдорду оңдоо маселелери көп иштер бар болчу. Мына эми ошо ат башында жүрүп аткан мына биздин Нарын районунда мына жерге талайлы өкмөтүндө да биз барганда ар фирмага ошол күнү эле 22-синде биз 23-үндө бардык. 23-үндө барганда эле түшүндүрүштен тарап кетишти. Чындыгында жанагындай эле ушуну жакыр деп бөлбөй, ушу продуктыны, ошо жардамдарды жанагындай муктаж көрдүңүздөрбү? Өзү эле чыгып калды. Себеби ал адам, ал бар жараныбыз ошол жол тейлөө ошо жол салган фирмада иштеп, үй бүлөсүн багып, кичинекей акча таап келген. Бүгүнкү күндө ал акча таба албай калды. Ушуну дагы биз дагы ошо азыр да сунуш иретинде бизде мен штабтан биздин ошол эмебизди айтып жүрөбүз. Андан көрөк жанагындай маселени көтөрүп туруп, ушундайларга беришибиз керек. Себеби айыл өкмөттөр, кээ бир айыл өкмөттөр айтты. Бизге донорлук жана чет өлкөлүк эл аралык уюмдар айтып атат, аларга соц пакет эмес керек экен, паспортто. Алар айтып атышты. Ушундайларды токтотуп эле, андан көрөк жанагындай келип калгандар бар. Ошол бир мекемеде иштеп, ишканада иштеп жүрүп келгендер бар, мына акы төлөнбөгөн көчүп кеткендер бар. Иштебесем чыгат да аларчы. Ооба. Аны ушулар кыйналып атат, ушуларга бергиле деген болгон. Бирок көп бир топ айыл өкмөттөр ушундай иштерди алып баратканы көп болдук да. Чындыгында айыл өкмөттөр билет, айыл башчылар билет, эл билет ошо жерде. Эл ким кандай жашап, ким кандай окутуп атканын. Мына өткөндө деле мына биздин мекеме дагы ошо кичине жардам бердик, продуктадан жардам бердик. Ошо жардамдарды алып барганда мен кээ бир айыл өкмөттөр менен эле мына мени азыр эфирден көрүп аткан айыл өкмөттөр билет. Мен айттым, соц бизге эчтекенин кереги жок. Сүрөтүңөрдүн да кереги жок. Та бердик деп сүрөткө да түшкөн жокпуз алар менен. Силер ушуну мисалы үчүн 10 арчага 10 адамга 10 үй бүлөгө бердик. Эңбекчилге 10 үй бүлөгө, Сарыойго 10, Акбудак айыл өкмөтүнө 10, буяк Өзкө Дөбөл айыл өкмөтүнө 10 бердик да. Ошол жерде катышкан адамдарды айтып аттык. Ушуну силер жанагындай адамдарга берле деп. Жанагындай иштеп жүрүп, келип иштебей калган адамдардын үй бүлөлөрүнө берле депчи. Анан тиге берип койсоңуз чын эле кээ бир айылдардын угатты калып, ар кандай нерсеге сатып ийет экен, мындай спирт ичимдиктерин алмашып ийген учурлар болуп атат деп, ошол жерден эл эле бизге чыгарып берип койду. Буга бергиле, буга болот. Тетигинин 5 баласы менен Бишкектен көчүп келди. Келишти. 2-3 баласы тияк иштечү деген маалыматты алып эле биз өз мекемебиздикин ушундай эле таратып койдук да. Анан мына сиздер экөөңүздөр тең мобилдик топтун мүчөлөрү болдуңуздар, иштеп атасыздар. Буюрса эми коронавирустан деле кутулабыз, буюрса. Ушул мобилдик топтун иштерин, ишмердерин баягы коомдук көзөмөлдөйбүзбү же коомдук жардам дейбизби, мына ушундай багытта, ушундай ниетте улантса болчуданбы? Кандай бир коомдун ушундай бир жардамы тийчүдөнбү мына башыңыздардан өттү? Эмне айта аласыздар? Муну мобилдик топтор эми эгерде практикада кайра иштерин алып бара берсе, түз анализ деп берчү орган болуп атат да. Орган эмес, баягы топ болуп атат да. Биз коомдун жардам берүүчү тобу. Эмнеге кереги жок экенин баягы анализ деп берчү. Аныктап барометр кызматын кылат да. Кылат, бирок ал эми мыйзам менен бериш керек да. Азыр дагы бизде көбүнчөсү мисалы үчүн ар бир мекеме, биздин мекеме эле аралыкта иштеп калды жумушка. Мисалы үчүн биздин мекемеде 37 киши болсо, буякта 27 киши иштесе, бүт аралыкта иштедик. Аралык сактоо менен күнүнө 4-тө, 5-те, 7-те жумушуна жараша келип атты да. Ошондуктан колжолубуз көп бош болуп атты, элден даттануулар дагы аз түшүп атты, даттануу бизге даттануу көп да. Бирок ошонун баарын чечүүдө эл менен аралашканды ошол жерден көрдүк да. Биздин ошол сотрудник кызматкерлерибиз да көрүп атышты. Муну келечек планда жакшы анализдөө үчүн колдонсо болот да. Жанагындай
баягы барып эле жыйындарды өткөзө бербей жөн эле барып эле көрүп эле Практика жүзүндө жардам. бир эмен анализ айтып коелу мына. Маска, башында эле маска проблема болду. Биз чыккан күндө эле маска болуп туруп, ушу Нарын районунан шаарга пример айткандай сөздөрдү айтып келип аттык. Мына жерге талда мына эже атайын ушу цех бар экен, 40 киши иштей турган. Ошол жерде 40 биздин ошо айымдар отуруп алып, маскалар тигип атыптыр. Ар бир айылда ушундай мына 10 маска тиктим, 20 маска тиктим деп коюп ошол жерде. Мен шаарда 25 сомдон маска алсам, ал жерден 10 сомдон алып келем. Махабат мага сен азыркы Улам мырза баягы мобилдик топтун жетекчиси катары ой жүгүрттү. Сиз эми айта элеңиз, ушул мобилдик топтун айрым бир жагдайларын кийин да улантсак болчуданбы? Эмне айта элеңиз? Бул элге, коомго пайдасы тийчүдөнбү? Мобилдик топ Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен эл калк арасындагы ортодо көпүрө болуп бердик да. Ушу көпүрө улантсак болчуданбы экен эми? Болот, болчудан дагы деле иштей беребиз, талыкпай. Иштегенге болот. Мен дагы Урматтуу Улам мырза, бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы аяктап калды. Урматтуу телекөрөрмандар, бүгүн биздин актуалдуу маек көрсөтүүбүздүн меймандары Нарын региондор аралык мамлекеттик экотехинспекциянын башчысы Жаанбаев Улан Жунусович жана Нарын шаарындагы мобилдик топтун мүчөсү Ибраева Кыял Мукамбетовна болушту. Биз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ылайым эле ишиңиздер илгерилей берсин. Ал эми урматтуу көрөрмандар, көрсөтүүнүн соңунда адамдын эң биринчи байлыгы бул ден соолук, ошондуктан ушул ден соолугубузга, саламаттыгыбызга салкын мамиле кылбайлы деген ниетти айткыбыз келет. Кызматыңыздарда мен Бөлөкбай Шеримбеков жана кесиптешим Жазгул Усбалиев болду. Кайрадан Көгүл телеканалы аркылуу амандыкта көрүшөлү. Саламатта калыңыздар.